колду буттарын сындырып больницага барып атышат. Күн суықтаған соң бізге бейтаптардың қайрылуысы кескін түрде көбейді. Күнде 20-дан 30-тан киши кайрылып атат. Улуттук госпиталдын травматология бөлүмүндө бүгүнкү күндө дал ушул сууктун айынан тайгаланып, жыгылып калып, анан буту колу сынган 20-га жакын адам дарыланууда. 3 числа очень скользко было утром, упала и сломала плечо. И сразу вот попала сюда, в хорошие руки, как говорится. Вот. Сейчас лучше, да? Сейчас, конечно, лучше. Сделали операцию. Конечно, көбүнчөлөрү тайып кетип жыгылгандар ошо күн суукка ылайык. Үйүнөн чыгып баратып, көчөдөн жыгылгандар. Мисалы бул апа 3 күн мурун түшкөн, тайып кетип. Бүгүн операция жасалды. Аллах баалы шүгүр Кудай бурса. Апа жакшысызбы? Жакшы. Операция жасады бүгүн. Рахмат, жакшы болду. Удачный. Батыраак айыгып кеттиңиз. Иә. Батыраак айыгып кеттиңиз. Рахмат. Силер да жаштар өсө бергиле. Бул апа банядан чыгып келатып, көчөдөн жыгылып калган да. Тайгаланып жыгылып калган, Балам жыгылган и ошондуктан сак болуңуздар. Замечательные врачи, и медперсонал весь, и обслуживающий персонал. Прекрасная больница. Бирок жакшы жери көбүнчө учурда амбулатордук жардам көрсөтүлүп атат. Алган жаракаттары жеңил, Кудай буюрса. Ал эми оор абалда түшүп калгандар же чоң сөөктөрү сынганда операцияга ылайык болуп, алар стационарга жаткырылып атат. Минтип колу буту сынгандарды бүгүнкү күндө улуттук госпиталдын травматология бөлүмүнөн тышкары шаардык 4-чү ооруканадагы кабыл алып дарылоодо. Абайлап басалы тайгалак жолдо. Мунара Матиева, Кадыр Султаналиев, улуттук 1 канал, Замана студиясы.